8. bölüm. Erkindike umtuluu. Göz karandı nerselerden erkin boluu, toluk жашоого толгон ömürdün şartı болуп эсептелет. Erkin жашаңыз. Bir can geyitken okuyanı aytıp bereyин. Балдар ыйлап жатышат. Жана ачуулуктан каарданган апасы ажылдап кыйкырып жатат. Бул менин акыркы чыдамым деп өзүнө айтты. Мындан ары чыдай албайбыз. Балдардын атасы, анын күйөөсү Сэм аракеч, ичкич эле. Ичкичтигинин айынан колундагы жумушунан ажырап калган. Сэм мас эмес соо кезинде үнү жагымдуу, жумшак, негизинен кайрымдуу ата жана камкор, көңүлүн дайыма бөлүп турган күйөө эле. Аны шаардын спорт топтору жактырышчу жана жакшы кабыл алышчу. Гольф же башка спорт оюндарын ойноп бүтүшкөндөн кийин ар кандай салтанатта анын катышуусуна башкалар дайыма ишенишчү. Бирок анын спирт ичимдиктерине берилгендигинен бир жумуштун артынан улам жаңы жумушунан ажырап калчу. Ал колунда жок адамга гана айланбастан, жакшы заманда көптөгөн чогуу көңүл ачкан спорт оюндарын ойноп жана бир туугандай жүргөн досторунан ажырап калган. Сэмдин түйшүктөрү ичкилик менен гана байланыштуу болгон эмес. Анысы аз келгенсип, ал дагы тамеки чекчү. Бир нече ай мурун тамагынын ракка чалдыкканын билгендиги аны тамекиден баш тартууга мажбур кылган. Биздин жашообузда коркунучтуу ооруларыбыздын, диагноздардын, инфаркт жана рак сыяктуулары белгилүү болгондо, кыска мөөнөткө гана жашоо ыңгайыбызды алмаштырууга туура келет. Чындыгында, жашоо ыңгайыбызга узак мөөнөткө жана маанилүү кылып өзгөртүү үчүн андан көп жана чоң нерсе керек. Бул тыянакты Сэмдин кайгылуу окуясы тастыктап турат. Ал соо кездеринде мындай деп айтар эле. Мен тамеки менен ичкиликке болгон тартылуумду башкара алам. Алар менин кожоюнум эмес. Бирок жан кейиткен чындык, алар анын кожоюну. Ал эми Сэм алардын кулу болуп кала бергенинде эле. Анын спирт ичимдиктерине көз каранды болгону, аны курчаган көптөгөн адамдарга өзгөчө үй бүлөсүндөгүлөргө таасирин тийгизген. 4 баласынын экөө дагы аракеч, ичкич болуп кетишкен. Чындыгында мындай акылдуу сөздөрдү айткан адам накта даанышман болгон. Улуган ким? Онтогон ким? Чатакташкан ким? Кайгырган ким? Себепсиз жараат алган ким? Көзү канталап кызарган ким? Алар керээли кечке шарап ичип отургандар. Алар күчтүү ичимдикти жакшы көргөндөр. Шараптын кызарганына, чөйчөктө көбүргөнүнө, мелтирегенине караба. Акырында ал сени жылаандай, уулуу жылаандай чагат. Кудайыбыздын ыйык сөзү Сулайман пайгамбардын накыл сөздөрү. Башкача айтканда, биз муну түшүнсөк да, же түшүнбөсөк да, спирт ичимдиктери өлүмгө алып барчу өтө коркунучтуу нерсе. Сэм ал чындыкты абдан кеч түшүнгөн. Балким сиз өлчөмдүү ичип турса, спирт ичимдиктери ден соолукка пайдалуу деп эсептейсиз. Бирок спирт ичимдиктеринин коркунучсуз же зыянсыз өлчөмү жок экенин билесизби? Канчалык өлчөмдө гана спирт ичимдиктерин ичпейли, ал аял кишилердин сүт безинин жана эркектердин жоон ичегисинин рак оорусуна алып келет. Жана ал ооруларга дагы көз карандуулукту, кырсыктарды, үй бүлөдөгү зордук мамилелер менен дагы башка медициналык жана коомдук түйшүктөрдү кошсок болот.
Егерде siz spirt içimliklerin içip жатсаңыз, анда ансыз жашоо жакшыраак болорун билиңиз. Spirt içimliklerine göz karandуулуктун түйшүгү канчалык олуттуу. Ден соолукту сактоонун дүйнөлүк уюмунун Женевада 2011-жылы сунуштаган спирт ичимдигине жана анын ден соолукка тийгизген таасирине карата дүйнөлүк докладында дүйнөдөгү спирт ичимдигинен көз каранды болгондун мындай: 2,5 миллионго жакын адам күнүнө спирт ичимдигин ичкендигине байланыштуу каза болуп жатышат. Чоңдордун 55% спирт ичимдигин ичишет. Дүйнөдөгү бардык өлүмдөрдүн 4% спирт ичимдигин ичкендикке байланыштуу. Спирт ичимдиктерин ичкендер бир жерин оорутуп, же таяктан, рак жүрөк кан тамыр жана ошондой эле боорунун бузулуу ооруларынан каза болуп жатышат. Бардык эркектердин өлүмүнүн себеби 6,2% спирт ичимдигин ичкендикке байланыштуу. Ден соолукту сактоонун дүйнөлүк уюмунун докладында ошондой эле 2005-жылы бүткүл дүйнөдө 15 жаштан улуулардын таза этанолду ичкендиктин эсеби киши башына 6,13 литрди түзгөн. Бул өлчөм дагы да болсо Америкада жана Европа мамлекеттеринде, Чыгыш Орто деңизде жана Батыш Тынч океан аймактарында сакталып келе жатат. Бирок изилдөөчүлөр спирт ичимдигин колдонуу Африка жана Түштүк Чыгыш Азияда өсүп келе жаткандыгы жакшы байкалгандыгын такташкан. Аракечтикти ар кандай аныкташат. Бирок Кошмо Штаттарында ден соолукту сактоо башкармасынын жумушчулары аракечтикти эркектердин дайыма спирт ичимдигин кыска убакыттын ичинде 5тен ашык жолу спирт ичимдигин ичкендиги менен жана аял кишинин 4төн ашык ичкендиги менен аныкташат. Дүйнөнүн көп жерлеринде аракечтик күч алып бара жатат. Спирт ичимдиктерин ичүү жылына 10.000 деген өлүмгө алып келип жатат. Анын алдын алып токтотсо болот эле. Европа биримдигинде спирт ичимдигин ичкендиктен жылына 120.000 эрте өлүм эсеби такталган. 7ден 1 эркек жана 13төн 1 аял киши спирт ичкиликтеринин айынан кайтыш болуп жатышат деп Ден соолукту сактоонун дүйнөлүк уюму дагы бир докладында жазып кеткен. Тамеки чегүү менен спирт ичимдиктеринин ичүү өлүмдүн негизги себебинин бири жана ошондой эле майыптуулук менен мунжулуктун да себеби болгондугунун далилдери менен көрсөткүчтөрү бизди абдан кооптондурат. Бирок булардын бардыгынын алдын алып токтотсо толук болот эле. Спирт ичимдиги, алкоголь, бул жөн эле сатылган азык эмес. Бул кыйратуучу, коркунучтуу нерсе. Спирт ичкилигине көз карандуулук. Спирт ичимдигине көз каранды болуу ичкен 100 кишинин 13-үндө пайда болуп, жана өнүгүп келет. Эгерде сиздин жакын тууганыңыздын бири, мисалы атаңыз, апаңыз, агаңыз, же тайкеңиз, чоң ата же чоң апаңыз спирт ичимдигине көз каранды болгондугунан кыйналып жаткан болсо, сизде да ичкич аракеч болуу коркунучу 2 эсеге ашык болот. Эгерде тажрыйба жүргүзүп адамды 14 жашка чейин спирт ичимдигин ичирип көндүрсө, анын ичкиликтен көз каранды болуп калуусу 40 жана андан ашык пайызга жогору болот. Биз балдарыбызга эрте жашынан эле спирт ичимдиктери жаман, коркунучтуу жана зыян экендиги тууралуу маалымат берүүбүз керек. Бирок ал маалыматты өзүбүз да ичпей жеткирүүбүз маанилүү. Балдарыбыз менен болгон мамилелерибиздин туруктуу болуп калыптануусу абдан маанилүү.
Мындай мамилелерден алган кубат колдоо балдарыбыздын жан дүйнөсүнүн психологиялык туруктуу болуусуна жана алардын акылдуу, туура чечимдерди кабыл алуусуна абдан чоң жардам берет. Балдарга жана чоңдорго дагы кошумча калкан болуп, жараткан Кудайыбызга болгон биздин жеке ишенимибиз менен мамилебиз эсептелет. Эмне үчүн деги эле көз карандуулуктар менен күрөшүүдө ишеним абдан зарыл? Анын эки себеби бар. Биринчиси, биздин денебиз көңүл ачуучу жай эмес. Бирок тирүү Кудайыбыздын ибадатканасы экендигин түшүнүү бардык нерсебизди өзгөртөт. Бизге өмүр берген жана куткарган Ыйса Машаяк биздин ичибизде ыйык рух аркылуу жашоону каалайт. Бүткүл замандар бою элчи Павылдын сөздөрү жаңырып келет. Жемне, денеңер силердин ичиңерде жашаган ыйык рухтун ибадатканасы экендигин, ал рухту Кудайдан алганыңарды жана өзүңөрдүн өзүңөргө таандык эмес экендиңерди билбейсиңерби? Силер кымбат баада сатылып алгансыңар. Ошондуктан Кудайды денеңер менен да, рухуңар менен да даңктагыла. Анткени анын баары Теңирдики. Кудайыбыздын ыйык сөзү элчи Павылдын Корунтуктарга жазган биринчи каты. Көз карандуулук менен күрөшүүдө ишенимимдин зарылчылыгынын экинчи себеби. Эмне үчүн бизди кыйратуучу адаттарды жөнүндө өзүбүздүн алсыз, бош эркибизди ага баш ийдирүүгө чечим кабыл алгандыгыбызда. Жараткан Кудайыбыз бизди бекемдеп жана ошол жашоо ыңгайыбызды талкалап жаткан адаттарды жеңүүгө шыктуугуларына болгон ишенимибиз чоң мааниге ээ. Ыйса Машаяк Теңирибиздин шакирти элчи Жакан муну мындай деп түшүндүрөт. Анткени Кудайдан туулган адам дүйнөнү жеңет. Дүйнөнүн үстүнөн жеңишке жеткирген нерсе бул биздин ишенимибиз. Кудайыбыздын ыйык сөзү элчи Жакандын биринчи каты. Бизди сүйгөн асмандагы атабыз, биздин ар бирибиз, бизди кыйратуучу, талкалап жаткан, жашообузга коркунучтуу ооруларга, тактап айтканда жүрөк жана рак ооруларына алып келип жаткан көз карандуулуктардан эркин болушубузду каалайт. Спирт ичимдиктери жана рак. Онкологиялык рак оорулары дүйнөдөгү өлүмдөрдүн эң эле негизги себептеринин бири болуп эсептелет. Ар кандай рак ооруларынын түрүнөн өлгөндөр боюнча экинчи орунда турган, жылына 2,5 миллионго жакын өлүм катталат. Европа өлкөлөрүндөгү изилдөөчүлөр эркектердин рак оорусунун 10% жана аял кишилердин 3% спирт ичимдигин ичкендигине байланыштуу экендигин такташкан. Спирт ичимдиктеринен баш тартып, өзүн өзү кармануу менен Европа биримесиндеги рак ооруларын жалпы алганда 30%га азайтууга мүмкүн болмок. Бүткүл дүйнөдө спирт ичимдиктери аял кишилердин сүт безинин жана эркектер менен аялдардын жоон ичегисинин рак оорусун пайда кылаарына так далилдерди таап келебиз. Көрсө канцерогендүү эмес, рак оорусунун пайда кылбаган спирт ичимдигинин коркунучсуз зыян эмес өлчөмү болбойт экен. Ошондуктан кайсы гана адамга болбосун ден соолугун чыңдоо үчүн кээ бири аларга жүрөк оорусунун жеңилдетүү үчүн спирт ичимдигин сунуштагандай биз кеңеш бербешибиз керек. Спирт ичимдиги жана коом. Эң эле бактысыз учурлар, аягы өлүм менен аяктаган жол кырсыктары, үй бүлөлөрдөгү зордук зомбулуктар жана ар кандай жаман мамилелер спирт ичкиликтеринен мас абалда болуп жаткандыгы бизге жакшы белгилүү.
Spirt içimdikleri akıl, aң sezimden jakşı jetilbestiginin da sebebi olup eseptelet. Birok, munun aldın alsa bolot ele. Spirt içimdigi törele turgan bala jatkan tondon jеңилдик менен ötüp, aga ziyanın tiigizet. Oşonduktan koş boylu gezde spirt içimdigin içүүnün korkunçsuz jana ziyansız ölçömü jok. Spirt içimdigi jana jüröktün den soğluğu. Akırkı 30 жылда spirt içimdigi jürökö paydalуу nerse, jana jüröktün oğrularına karşı jardam bererin çetke kakkan adamlar tabılgan. Elge taanымал basmalarda bul tuuralı köptөгөн temalar jaralgan. Birok, bul tuuralı ar kayсы izilдөөлөрдүн жыйынтыктары öz ara karamak karşı ekendigin ar kандай sebepler menen düşündürüşüp gelişet. Belgili izilдөөчүлөр jüröktün iştөөsünün kebir uçurları je bardыгы uçurları spirt içimdiklerine hiç kanday baylanışı jok. Al emi başka joldordun jardamı menen bolup jatat deşet. Den solukdagı bilim alуудагы жана коомдун экономикалык айырмачылыктары изилдөөчүлөрдүн бул маселеге байланыштуу адамдарды текшерип чыгуусунда ар кандай чаташууларды жараткан. Мисалы, ошол изилдөөлөрдөгү кээ бир ичпеген адамдар мурда спирт ичимдиктерин ичип жашагандар экендиги, изилдөөдөн бир аз мурда ден соолугуна байланыштуу ичкиликтерден баш тартышкандыгы белгилүү болгон. Изилдөөчүлөрдүн көбү адамдын жүрөгүнүн жана дегиле жалпы ден соолугунун жакшы абалы спирт ичимдигин ичпей, үзгүлтүксүз денесин машыктырып, жана ден соолукка пайдалуу азыктар менен тамактангандыгынан болуп жаткандыгын жазышат. Спирт ичимдиктерин ичкендикке байланыштуу коркунучтарды эске алып, жүрөктүн ден соолугу үчүн ичүүчү колдоо акылсыз иш болот. Анткени жүрөктүн абалын чыңдоо үчүн ден соолукка зыянын тийгизбеген, пайда гана алып келген башка коопсуз ыкмалар, мисалы күнүмдүк үзгүлтүксүз дене машыгуулары менен ден соолукка пайдалуу тамактануу бар экенин унутпайлы. Баш кесер тамеки. Дагы бир адамды өлтүрүп жаткан тамеки. 1 миллиардтан ашык адам күнүнө үзгүлтүксүз тамеки чегип, жаны чайнап жатышат. Ал эми 15 000 адам күнүнө тамекиге байланыштуу оорулардын кесепетинен өлүп жатат. Эгерде адамдар тамеки чегишпесе, бул өлүмдөрдүн көбүнөн кутулса болот эле. Андан дагы, эгерде биз пассивдүү чегүүнү, өзү чекпей, бирок чеккендин жанында туруп, тамекинин түтүнү менен дем алууну токтотсок, көптөгөн өлүмдөр болбойт эле. Тамеки чегүү адамды өлүмгө алып барчу коркунучтарга дуушар кыларын түшүнүүбүз керек. Тамеки өлүмгө алып барчу жана ошол эле кезде сатып алууда ар кандай түрдө эркин уу болуп эсептелет. Аны чегишет, чайнашат, түтүнү менен дем алышат, жана аны сууга аралаштырып да кальян чегишет. Ал кандай гана болбосун, ооруларды пайда кылуучу жана керек болсо өлтүрүүчү коркунучка ээ. Тамеки чеккендердин жарымын жутуп, жок кылып жатат. Жылына тамеки 6 миллион адамдын өмүрүн алып жатат. Алардын 600 000-и чекпегендер, бирок пассивдүү түрдө чегүүчүлөр болгондуктан жапа чегишет. 1 миллиард тамеки чегүүчүлөрдүн 80% төмөн кирешелүү өлкөлөрдө жашашат. Бүткүл дүйнөдө тамекини колдонуу өсүп бара жатат. Ар бир 6 секунд сайын тамеки чегүүгө байланыштуу кандайдыр бир себептер менен бир киши өлүп жатат. Бүгүнкү тамеки чегип жаткандардын жарымы акыры чегүүгө байланыштуу оорулардын айынан өлүп жатышат. Тамеки билинбей жайлаган баш кесер.
Tamekini çegip başlagandan çegүүчүнүн den соолугу кандайдыр bir belgilerdi bere başlaganına çeyinki ubakıt bir neçe жылдарды түзөt. Tameki çegүүлөрдү жана пассивдүү çegүүчүлөрдүн den соолугуна дүйнөгө мындан мурда кездешпеген олуттуу коркунучтарды жараткан нерсе. Тамеки аны чеккен адамды гана өлтүрбөстөн, анын жанындагы пассивдүү чегүүчүлөрдүн да den соолугун акырындап кемирип, жай өлтүрөт. Тамекинин түтүнү 2000ден ашыкча химикалык заттарды жана бирикмелерди өзүнө камтыйт. Алардын эң эле аз дегенде 250сү күчтүү зыян алып келип, жана 50сү рак ооруларын пайда кылары бизге белгилүү. Тамекинин түтүнү ресторандын, кеңселердин, үйлөрдүн жана жабык имараттардын ичин толтуруп жатат. Тамекини, сигараны, мүштөктөрдү жана кальяндарды чегип жатышат. Анын түтүнүн абада коркунучсуз деңгээлде болуусунун өлчөмү жок. Тамеки чеккендердин жүрөк кан тамыр жана дем алуу мүчө ооруларынын, ошондой эле өпкөнүн рак оорусунун жана жүрөктүн иштөөсүнө зыян алып келген ооруларынын себеби болуп эсептелет. Ымыркайларды болсо күтүлбөгөн өлүмгө алып келүүсү толук мүмкүн. Пассивдүү түрдө тамекинин түтүнүн жутуп жаткан балдар көп учурларда дем алуу мүчөлөрүнүн өңдөйкү жана төмөнкү мүчөлөрүнүн ооруларынын жапа чегишет. Андан дагы жаманы, тамеки башка баңгиз заттарга эшик болуп эсептелет. Тамеки чеккендер тамекиден башка марихуана, метамфетамин, кокаин жана героин сыяктуу баңгиз заттарды татып көрүүгө жакын келишет. Спирт ичимдиги сыяктуу эле тамеки дагы абдан коркунучтуу. Илимий изилдөөлөр жана тактоолор бүгүнкү күндө ал экөө дүйнөдөгү баш кесерлердин эң негизгилери экендиги көрсөтүп келишет. Албетте, адам темеки чегеби, спирт ичимдиктерин ичеби, же андан башка ден соолукту талкалаган зыян нерселерди колдонобу өзү тандайт. Жана тандоосу эркин. Бирок ар бир тандообуздун сөзсүз түрдө аягы жана жыйынтыгы болоорун эстен чыгарбашыбыз керек. Далилдер сөз жок эле айтып жатышат. Биз өзүбүздүн туура эмес тандоолорубуз менен чечимдерибиздин келген оорулардан кыйналып жашоо үчүн эмес, жакшы, сонун нерсе үчүн жаратылганбыз. Den соолукту сактап жашоону башта эч качан кеч эмес экендигин эстеп алыңыз. Мындай жашоону баштоо үчүн чечим кабыл алып жатып, анын ишке ашыруу үчүн жараткан Кудайыбыздан жардам күтө алабыз. Биздин колубуздан келбеген нерсе жаратканыбыздын колунан сөзсүз келет, жана анын күчү менен биз көп максатка жете алабыз. Адамдын биринчи орунда турган душманы. 1971 жылы АКШнын президенти Ричард Никсон Америка коомунун биринчи орунда турган душманы бул баңгиз заттарды колдонуу. Ал душманды толугу менен жеңүү үчүн аны бардык жагынан чабуулдап башташыбыз керек деп айткан. Эгерде ошол кезде эле акыбал ошондой болгон болсо, анда биздин күндө абал андан да укмуш болгондугу абдан олуттуу. Биздин күндөрдө бардык эле өлкөлөр баңгиз заттардын алдында бирдей коркунуч абалда тургандыгы чындык. Баңгиз заттар менен соодалашып иштөө мыйзамсыз иш экендиги жана анын дүйнөгө канчалык жайылгандыгын тактай албайбыз. Аны изилдөөчү адистер ал иштин кирешесин жылына 300 же 400 миллиард керек болсо $1 триллион чейин баалашат. Баңгизат жана кылмыш суроолору боюнча алек болуп жатышкан эл аралык бириккен уюмдардын ООН ишмерлери 2009 жылы
53'tön 300 milyonga çeyin, 15'ten 64 yaşka çeyinki adamlar ar kандай bangi zattardy paydalangandygynyň 2010 ýyly eseptep çygyşkan. Göbünçe kannabis, gender anaşası, marihuana taralgan. Andan keyin amfetamin sıyaktu düylüktürүүчүлөр köp gezdeşet. Tıyuu salıngan bangi zattardy köbünçe erkekler ayaldarga karaganda köp koldanышат. Birok ayal kişiler tankvilizatorlar menen sedatiftүү nerselerdi köp koldanышат. Bangi zatка göz karanduulardın 20% gana bangi zattardan arılıunu kalagandygy taktalgan. Bangi zattarga ışkıbozduk menen berilgendiktin kırsygy бүгүн bizdi taň kaldırбай koýboýt. Bangi zattardy koldanууdan ölünün sany esep boyunça gününe 99 miňden 253 miňge çeyin tüzöt. Köpdögön mamleketlerde kişi koldu bolup ölgöndük tüzdön tüz bangi zattardy koldanуу menen baylanyşdy. Misaly, Meksikanyň biýlik başgarusunun malumatlaryna karaganda, al өлködögi kişi öldürүүnün 90% bangi zattar menen baylanyşdy. Balkim başka өлkölörde mындай sandardын görsetküçü tömön bolgonu menen, birok bangi zatka baylanyşdy tүйшүктүн çoň ekendigi çyndyk. Adamdın den soluğuna tiyizgen bangi zattın tasirin aytıp bütküs. Al turalı köptör, misalı ataktуу bir adam Philip Seymour Hoffman'a okşogondur ölgöndö gana oylanyp baştaşat. Sot medicina ekspertinin sözdörü boyunça öz malında Oscar'a ие bolgon al aktör uulu bangi zattardın aralaşmasından ölgön. Al emi kança degen jönököy adamlar dele bangi zattın aynan ömürünün ajırap жатышат. Bangi zat adamdın bütkül dene müçülörünü talkalayt. Bangi zat immunduk düzülüştü alsızlandırat. Anın kesepetinden dene juğuştu oğrularga karşı alsırayt. Jürek kan tamarlarının tüşüktörün jaratat. Oşondo öyle bangi zattar jürektü tuğra emes tezdikte iştetöөгө mazmurlayt. Infarktga, kan tamirlardın jana jürek klapandarının oğruşuna alıp kelet. Jürekti aylandırıp kusturat, jana aşkazandın oğruşun payda kılat. Boordu talkalayt. Insult meege kan tamuunu jaratat. Meedegi kimikalık işlerdi özgöçö bangi zattarga göz karandуулukka жооп берген aymagın buzup almaştırat. Meeni kalabına gelgis türdö kıyıratat. Eske tutuuga jana çeçim kabul alууga tasir etet. Açуулuktan, karduuluktu, sarsanany, галлюцинацияны, gözgө görüngön nerselerдин görünüşün, çekten çıgıp kılgan kişine жооп бербестик, paranoya, jana göz karanduuluktun güçöşün payda kılat. Koş boylu ayaldarga jana jatınındağı törölö turgan baldarga zıyandуу jana güçtүү korkunuştardy jaratat. Bangi zatты koldonup jatkandar jana anın übülösün müçölörü al tүйшүктü başka adamlar menen bölüşe alışat. Alar kuvattap koldoo kızmattары menen darılooçu borbolordan jardam ala alышат. Ar bir bangi zatka göz karandı adam oğrusundan arılуу jardamın jana kavarın öz tilinde, öz madaniyatında uğup жаңы жашоону баштоого güç табуусу үчүн мурда банги зат колдонуп, айыккандардын коомунун дарылоо программаларында катышуусу жакшы жыйынтыктарга алып келет. Жараткан Кудайыбыздын жардамы жана адамдардын кубаты менен банги затты жеңүү толук мүмкүн. Эркин жана тең салмактуу өмүр. Балким сиз спирт ичимдиктери, тамеки, банги заттардын тузагынан бошоно албай жатсаңыз, же сиз абдан берилген эмгекчил болуп, порнографиясыз жашай албай, интернеттен бошоно албай, көз каранды болсоңуз, анда сиз эркин эмес жана тең салмаксыз өмүр менен жашап жатасыз. Сиз бир нерсеңизди таштайын дегенде, ал болбой калып,
же таштай албагандыгыңыздан дайыма кайыр коштук сизди коштоп жүрөт. Кайра таштайын десеңиз, аягы кайыр эле баягыдай. Таштай албай жатасыз. Адаттарды калыптандыруу тез эле. Бирок аларды талкалап жаңыртуу же алмаштыруу оор иш. Чындыгында бизди баш ийдирип жаткан адаттар менен көз карандуулуктарды жеңиш үчүн мүнөзүбүз менен эркибиздин күчтүү болуусу жетишсиз. Биз жардамга муктажбыз. Теңирдин улуу кызматчысы жана жакшы кабарчы элчи Павыл күчтүн булагы бизде эмес, башка жерде экенин жазып кеткен. Андай күчтүн сырын Павыл бул аятта жазган. Мага күч кубат берген Ыйса Машаяк аркылуу бардыгын кыла алам. Кудайыбыздын ыйык сөзү элчи Павыл Филипптерге жазган каты. Жана бул сөздөрдү да ал жазган. Силер адам баласынын башына келе турган эле сыноолорго туш болдуңар. Кудай ишенимдүү, ал силердин көтөрө алгыс сыноо менен сыналышыңарга жол бербейт. Сыноону көтөрө алышыңар үчүн учурунда чыгуу жолун да берет. Кудайыбыздын ыйык сөзү элчи Павылдын Корунттуктарга жазган биринчи каты. Кандай гана түйшүктөргө кабылбайлы, башка адамдар мурда эле ал түйшүктөргө кабылышканын унутпайлы. Сиз өзүңүздүн күрөшүңүздө жалгыз эмессиз. Жана башыңызга эмне гана келбесин, сизди кантип куткарыш керек экендигин жараткан Кудайыбыз билет. Сизге жашоого толгон, жана денелик, акыл, аң сезим, жан дүйнөңүз жана руханий жактан тең салмактуу өмүрдү баштоо үчүн ал күч бере алат. Ал эмес биздин арабыздагы эрки эң эле күчтүү адам бизди жаратып жана жашообузду кубаттап, эркибизди бекемдеп, чечимдерди кабыл аларда акыбалыбызды багыттап жаткан кудуреттүү жана мээримдүү жараткан Кудайыбыздын жардамысыз өзү жашоосунда телегей тегиз тең салмактуулукка жете албайт. Мейли биз талкаланып сынган бололу, бирок жаратканыбыз ага карабастан бизди жеткилеңдүүлүккө, бүтүн болуубузга умтулуубузду кубаттайт. Ошентип ичсеңер да, жесеңер да, эмне кылсаңар да, баарын Кудайды даңкташ үчүн кылгыла. Кудайыбыздын ыйык сөзү элчи Павылдын Корунттуктарга жазган биринчи каты. Биз мындай сөздөрдүн таасири алдында таң каларлык жана кереметтүү баталар менен белеке жашоо алгандыгыбызга ыраазычылык билдирүү аркылуу бизди баш ийдирип, кулчулукта кармаган жана талкалап жаткан адаттардан баш тартуу үчүн кабыл алган чечимдерибиз рух түрткүсү алдында чыккан чечимдер болуп эсептелет. Жардам жакын экендигин билүү кандай кубанычтуу. Биздин асмандагы мээримдүү атабыз бизди туруктуулук менен чыныгы тең салмакка ээ болгон жашоонун кепилдиги болгон чечимдерди кабыл алуубузда жетектөөгө даяр. Жараткан Кудайыбыз ал жардамды бизди талкалап жаткан адаттарыбызды жеңүү үчүн берүүгө ант берет. Ал жардамды жараткан Кудайыбыздан азыр, ушул тапта сураңыз. Сиз жөн гана жашабастан Кудайыбыз менен эң бактылуу адам боло аласыз.